руханий байлыкпы же материалдыкпы деген теманы алканда сүйлөшүп атабыз. Бул бир мисал айткым келип атат да. Бул тема баягы мырзалар сурап калат го, кыздын сырткы келбетиби же ички жан дүйнөсүнүбү дегендейчи. Анан жогоруда сурамжылоодо айтып атпайбы, руханий байлык, бирок эмнеге билбейм депчи. Ошондой эле маселе болуп атат да. Кыздардын сулуу эмес, жан дүйнөсү сулуусун тандайм дегендердин катарында кирип атат да, ошондой туурабы? Урматтуу эле биз программабызды улай бир аз мен мындайраак отурайын. Себеби дегенде азыркы келген конок мен тарапты талашкан материалдык байлык көбүрөөк ошол жакты тандаган коноктордун бири болуп атат. Тааныштыра алганда жеке ишкер жана филолог илимдеринин кандидаты Ибраимова Атүркүл эжекебиз биздин студиябызга конокко келип, азыр сиздер менен маекталганы даяр турат. Саламатсызбы эже, кош келиңиз. Эже, сиз кайсыл тармактарда ишмердүүлүк кыласыз? Мен азыр ишкер катары ошо жана ресторанный бизнес деп коет да. Ошол жагынан. Канча болду бул бизнести ачканыңызга? Көп эле жыл болуп калды. Башында өзүм болсо илимпосмун, филология илимдеринин кандидаты жагын айтып кеткендей. Анан кийин баягы материалдык муктаждыктарга байланыштуу ушу ишкерликке өтүп кетишке туура келди. Анан азыр ушу ишкерлик менен алектенип. Эгерде сиз руханий байлыкты тандagaныгызда бул жакка өтмөк эмессиз. Сиз материалдык байлыкты тандап туруп бул жакка өттүңүз, Бул мындай кеп да, негизи эле адамзат руханий байлыксыз эч кандай жетишкендиктерге жете албайт. Мисалы, экономикада эле ошондой руханий байлыктын негизинде экономика өнүгөт. Кыска айта кетейинчи, мисалы алсак, мына Турциянын башына келген Ататүрк баягы президенттикке келгенде, башта келгенде айтканда, биринчи мен экономиканы өстүрүштөн баштабайм деген, биринчи мен адамдын дили деген, адамдын дили, ниети оңол болсо, иш оңолбойт деген да. Анан ошондон улам баягы адамдын ички дүйнөсү менен руханий байлык менен материалдык байлык экөө шайкеш келгенде адамдын иши оңоло баштайт. Бирок албетте дайыма эле экөө шайкеш келе бербейт. Сиздин учуруңузда бул нерсе баягы тең салмактуулукту алып кеткен экен да, Атүркүл эже. Себеби Атүркүл эжекебиз ошол эле материалдык байлыгын баягы өзүнүн гана кызыкчылыгын көздөбөй, башкаларга дагы жардам берип келген экен. Ошол тууралуу дагы Атүркүл эже өзүңүз кыскача айтып берсеңиз. Сөзсүз. Мисалы, ошол жерден бир мисал келтирип кетейинчи. Бир аалым болот да. Анан аалым киши анын окуучусу болот. Анан баары отурганда окуучусу ойлойт да, ушул мен аалымды бир сөзгө жыгайынчы деп, анан учуп бараткан көпөлөктү кармайт дагы, колуна кармап алып айтам дейт, сурай берем дейт. Ушул көпөлөк колумда өлүкпү же тирүүбү деп. Эгер тирүү десе мен акыры мыкчы өлтүрүп коеюн. Эгерде өлүк десе мен акыры көпөлөк тучуруп жиберейин деп сурай берет. Аалым, айтыңызчы, менин колумдагы көпөлөк өлүкпү же тирүүбү дейт. Анда аалым жооп берет да, ал сен өзүңө байланыштуу деп. Адамдын өзүнө. Анысы кандай материалдык байлык менен материалдык байлыкты айкаштырып алып жүрүш, бул адамдын жан дүйнөсүнө байланыштуу болот. Мына жан дүйнөсүнө, адамдын руханий байлыгына байланыштуу болот. Экөөлү айкаштырып алып жүрүш. Мына ачык эле айтыш керек, бизде деле байлар толтура. Бирок баягы жан дүйнөсү күйүп бышып, кой менин кол астында иштеген адам жөн эле мен иштеп аткан адам эмес. Мен ошонун ысыгына күйөйүн, суугуна тоңоюн. Мына экинчиде проблема болуп калыптыр, ошонусун чече коеюн. Тигинин башына иш түшүп калыптыр, кой аны кыла коеюн деп, күйүп бышып мамиле кылса, мына ошондо бул негизи экөө айкаш келет дагы, өзүңдүн материалдык байлыгың өзүңө жугумдуу болот. Тескерисинче мен айтып атпаймынбы жана, баардык эле учурда экөө айкаш келе бербейт да. Жакшы. Атүркүл эже, бирок эгерде сиз ошол эле филология илимдеринин кандидаты болуп, ошол илим жакты тандап кетсеңиз, сиздин ошол эле ишмердүүлүгүңүз бүгүнкү күндө жок болмок да. Анан сиз материалдык жактан, жумуш берүү жактан адамдарды камсыз кыла алмак эмессиз. Демек, сиздин башкы максатыңыз адамдарга жардам берүү болдубу? Жок, мен ачык айтыш керек да, түз. Мен мисалы берден калп эле кооздоп, мен адамдарга жардам берем деп материалдык байлыкка келдим десем, анда жаңылыш болуп калат. Тескерисинче, өзүңүздөр билесиздер, айлык акы азыр. Анан кийин мен ошол маалда ошол университет иштечимин, анан кийин материалдык байлык жетишпейт, балдар контракт менен окуйт. Анан кийин мен түздөн түз эле материалдык байлыкты көздөп эле ошол бизнеске, ишкерликке өттүм. Материалдык байлыкка өттүм. Анан кийин мен ойлойм да, адам өзү мындай так айтканда адам өзү баягы камсыз болуп туруш керек да, материалдык жактан үй бүлөсүн бар. Мен жолдошум да качып болуп калганда, ошон үчүн мен үй бүлөмдү мен өзүм камсыз кылышым керек. Материалдык жактан буттанып туруп, мен ошону биринчи орунга койдум аргасыздан. Анан кийин буттан туруп материалдык жактан баягы
бутуман тургандан кийин анан кийин руханий байлыкты аралаштыра баштадым. Себеп дегенде менин жан дүйнөмдө руханий байлык бар болчу. Анан мен материалдык жактан бутуман турбай эле руханий байлык менен жалгыз руханий байлык жан дүйнө дей берген менен пайда жок болуп калганы турат да. Атыргүл эже, сиз айтып атпайсызбы? Мен бере турган суроомду унутуп калдым, чынын айтсам. Оюм учуп кетти. Материалдык байлыкты тандаганы, Атыргүл эженин материалдык байлыкты тандаганы туура болуп атат. Себеби дегенде мен эртеден бери эле кесиптешиме ошол нерсени жеткизе албай атам. Сенин акчаң жок болсо сен кимге жардам бере аласың? Сенин акчаң жок болсо сен кайсыл бир элге пайда берүүчү мисалы имараттарды кура аласың деп ошону түшүндүрө албай атам. Мен да ошол жерде кошуп кетейинби? Бул бирок дагы бир мындай бар да, балдар, бул көңүлдүн байлыгы деген да бар. Көңүлдүн байлыгы деген бар. Мисалы, жанагы акчасы жоктор жардам бере албайт деп атпайсыздарбы? Акчасы жок болсо да көңүлдүн байлыгы, жана айткандай, жакшы сөз жан эритет дейт. Жакшы сөз жыланды ийинден чыгарат дейт. Башына иш түшүп турган адамга барып, жакшы сөзүңдү айтып, анын көңүлүн көтөрүп, аны жаңы руслого салса да болот да. Ошол бул болсо көңүлдүн байлыгы. Ушул адамдар кээде көңүлдүн байлыгын аяп коет атпайсызбы? Бул көңүлдүн байлыгын аябаш керек. Бекер эле турган көңүлдүн байлыгы да ошол жакшы сөзүңдү арнап, жакшы сөзүңдү айтып. Мисалы мен түшүнүгүмдө мындай да, баягы хадисте да бар мына, мен түшүнүгүмдө биринчи адамзат өзүнүн тегерегинде адамдарга жардам берет. Жакын адамдарына жардам бериш керек, туугандарына, жаман жашап турган, баягы муктаж болуп турган бир туугандарына жардам бериш керек. Андан кийин, бул азыр болуп атпайбы? Мисалы алсак, бир тууганды тиякта ооруп ыйлап турат, ага жардам бербей, көрүнүш үчүн, ошо элге көрүнүп, өзүнүн атын чыгарыш үчүн атайын башка руслоодо жардам берип көрүнөт да. Ушул керекпи? Анын кереги пиар, өзүн пиарлап. Ушунун кереги жок. Биринчи кезекте ошо өзүнүн муктажын көтөрүп алып, вот ошонун өзү ошо руханий дүйнөнүн жардылыгы да. Атыргүл эже, бүгүнкү күндө байып, материалдык жактан жетишип, өзүнүн бизнеси алдыга жылып, акчасы көбөйүп, дүнүйө топтоду. Бирок ошол руханий жакты эстен чыгарып койду да, бир гана өзүнүн максатын көздөдү. Сиз эки жактын тең алып кеткен экенсиз. Кантип? Мисалы, кантип ошол нерсеге келдиңиз да, бул нерсеге да келиш керек да, мен кой бул жакты калтырбайын, бир гана материалдык нерсени көздөбөйүн депчи. Мен ага түз эле жооп берейин. Ал болсо адамдын өзү менен эле жаралат. Адамдын өзүнүн мүнөзү менен калыптанат, жаралат, калыптанат. Адамдын жан дүйнөсү ошондой жумшак, боорукер, адамкерчиликтүү, ошондой болуп жаралат адам. Вот ошол адам байлыкка келсе дагы, ошол баягы ички жан дүйнө унутпайт, ошону бөлүшөт. Ички жан дүйнөң жардуу болсо, мындайча орусча эгоист болсоң, өзүмчүл болсоң, мен гана десең, мына ошол боюнча кетет. Мына мен ачык айтайын, кээ бир байлар жүрөт, миллиондогон акчалар чөнтөктө бар. Ал жарды, жан дүйнө жарды, өзү менен өзү алышып, өзү менен өзү. Мен да бир депутатты билем да, айтып кетсем болобу? Ат жөнүн айтпай эле коюңуз эже. Мен ошо ат жөнүн айтпай эле коеюн, бир депутатты билем да, ошол мен ишкананы баштаган ошо депутаттын ишканасынан баштагам. Ал мезгилде бизде аябай кыйналып турган маалыбыз болчу да, абдан кыйналып тургам. Анан ошол депутат абдан жардам берген. Сиздер кыйналып атпсыздар, эжеке, мен жардам берейин деп аябай жардам берди да. Анан ошол депутатка толтура кишилер келчи, бир күндө 10-20 киши келчи. Ошонун баарына жардам берчи. Мен таң калчумун. Анан айылына барып жардам берет. Муктаж кишинин баары бирөөнө бир жок деген уккан жокмун. Ошол киши өсүп өнүп, азыр деле депутат болуп отурат. Сизге дагы жардам сурап кайрылгандар көппү эже? Көп. Кандай адамдар? Алар кимдер? Муктаждуулар аябай көп болот. Абдан көп муктаждуулар. Азыр анын үстүнө бизде дагы муктаж болгон адамдар көп да. Кайрылат. Эже, сиз ошол жетим калган, ата-энеси калган балдарды багып өстүрүп чоңойтуп, эрезеге жеткириптирсиз да. Бул нерсеге кантип баягы барып калдыңыз? Жок, таптакыр эмес, мындай кандай десем, мен аны деген берде сөз кылышка болбойт. Себеп дегенде ар кандай адамдар болгон, мен жардам берген абдан ар кандай. Мени азыр көргөндөр деле татат болуш керек, бирок ар кандай адамдарга мен жардам бергем. Материалдык жактан, моралдык жактан, руханий жактан. Бирок мен аны пиарлаганга болбойт да. Себеп дегенде ал менин өзүмдүн жеке ишим да, жеке
албетте албетте. Мейли Атыргүлже, анан сиз жана башында эфирден сырткада айтып кеттиңиз, мисалы кайсыл бир ошол байлыкты иштете албаган, байлыктын дагы да көбөйттүүнү билбеген адамга мисалы акча берсең ал кайра эле жарды болуп калат дейт да. Ошол эле мисалы кымбат гүлдү сатып алдың, бирок ал кымбат гүлдү кантип өстүрүштүн жолун билбесең, ал гүлүң солуп калат деген сыяктуу сиздин берген материалдык жактан пайдаңыз эмес, сиз өзүңүз айтып кеттиңиз, мен бизнес кылууну дагы үйрөткөнмүн. Бизнес кылып буттан туруп кеткендерге да жардам бергенмин деп атасыз. Мен балким ойлойм, эгер материалдык жактан бай болсоң, ошол жактан көбүрөөк жардам бериш керек го. Чең баягы акчаны берип койгондо караганда, Мисалы мен ошол жерден мисал келтирип кетейинчи. Мисалы акча берип, аны бир күн бересиң. Ал акча деген бир күндүк проблемасын чечип коет да. 2 күн берсең, 2 күндүк проблемасын чечип коет. А мен аны көздөгөн эмесмин. Мен көбүнчө анын тек келечегин көздөгөм. Келечегин. Маселени айта кетейинчи, атайын сөз болгондой, мисалы менде бир электрик бар болчу да, мисалы ал көп жылдан бери ичет экен, мен жаңылгандан бирок колу ушунчалык уста экен да, абдан тиле жүрүп аткан токту кармаган, мисалы да, бир эле мисалын айтайын. А мен аны тескерисинче ошол аны жолго салдым. Кудайдын жардамы менен, мен эмес, Кудайдын жардамы менен жолго салып, ал азыр абдан жакшынакай иштеп атат, бутунан турду. Эмне кылдыңыз? Айыктырдыңызбы? Айыкты. Наркологический алып бардыңыз. Айыкты. Иштеп атат. Ичпей калды, ичпейт, жакшынакай иштеп атат. Ал абдан жакшы адам. Мындай адамдар көп, абдан көп биздин арабызда. Сонун адамдар бар, бирок аны деген жолго салыш керек да. Анысы кандай, жана бизнеске үйрөттүң деп атпайсыздар. Менде иштеди. Мен талапты абдан катуу койчумун. Иштин көзүн үйрөттүм. Мен аттарын айтпайын, мен эфирден көрүп атышкандыр. Аларды жолго салып, алар өзүнчө иш ачып, өзүнчө сонун болуп иштеп кетишти. Буттан турушту. Мен сүйүнөм. Менде иштеп аткан ар бир адамдын материалдык жактан буттан туруп атканына сүйүнөм. Буттан туруп, жакшынакай жолго түшүп атканына сүйүнөм. Мен ушундай адаммын да негизи. Өзүмдүн жеке кызыкчылыгым үчүн иштебейм. Демек, бул жерде баары бир эле айланып келип биз руханий байлыктын, жан дүйнөнүн байлыгына келип такалып атабыз да. Жок, биз акча жагына такалып атабыз. Эки жагы тең. Мисалы, мен жана айтып кеттим. Туура айтасыз. Материалдык байлык болбосо мен аларга материалдык жардамды каяктан кылам. А руханий байлыгым болбосо мен аларга дагы каяктан жардам кылам. Акчам болсо деле бергим келбейт. Ошон үчүн мен айтып атам, руханий байлык менен материалдык байлык экөө эр шаркка кеш керек. Дүйнөдөгү чоң ачылыштар руханий байлык, руханият, руханий байлык чоң ачылыштар ачылган эмес да. Ошонун негизинде ачылган да. Ошон үчүн экөө эр шаркак болуш керек. Бирок дагы ачык эле айтам, эр шаркак боло бербейт дайым эле. Дайым эле боло бербейт. Аны эже айтсаңыз, мисалы сиз көбүнө баягы жардам берип, колдон келишинче жардам берип келатам дедиңиз. Ошолордун арасында жардам берсеңиз деле, кайра берсеңиз деле ошол сиз берген жардамды жакшы иштете албаган, же болбосо бутуна тура албаган, же оңоло албагандар болуп, анан сен такыр болбойт экенсиң, сага жардам бербей эле коеюн деген учурлар болобу эле ошондой? Эми андай учур менде болгон эмес. Тескерисинче болгон, аябай көңүлүң менен жардам кылсаң кайра өзүңдү сындыргандар болгон. Өзүңдү сындырып, ошондой сен кылган ошондой адамкерчилигиңди тескери кагып сындыргандар болгон. Эми албетте биз деген азыр возрастабыз. 5 кол тең эмес, биз азыр возрастабыз. Баягы акты, караны таанып калганбыз, ага деле сынып калган жерибиз жок. Бирок ошондой болсо дагы 5 кол тең эмес. Жана айтпадым, көңүлдүн байлыгы деген бул чоң нерсени түшүндүрөт. Менде бирөө айтканда, мага бир ишкер айтканда, ошо мен таң калам ушунгө чейин. Мага айтат да, сен дейт, үйрөтүп дейт, ошо бизнесте айтып дейт, муну мындай кыла деп жол көрсөтөсүң, андай кылбаш керек экен. Сенин ырыскың ооп кетет экен ошо жакка дейт. Ушуну айтканда мен ошондо аябай таң калып карап калгам. Туура дейсизби ошону? Эң туура эмес да. Ошо жан дүйнөнүн жардысы ошо да. Жарды болгончу сөз айтып атат. Значит, ал адамга мен кылган жакшылыкты кыла албайт. Жан дүйнөсү жарды. Ошон үчүн айтып атат да. Ошон үчүн өзүнө каалаган жакшылыкты башкага каалабайт. Менде гана калсын. Мен дейт да. Менде болсун, амаш башкада болбосун деген. Эми айланып кетейин, болсо менде болсун. Менден кийин керек болсо кошунам жакшы жашасын. Менин бир тууганым жакшы жашасын. Тегерек четим, мен иштегеним баары жакшы жашасын. Жаман болобу мага? Мага жакшы го.
Тескерисинче мага жакшы да. Мен бүт тегерекчетим баары жакшы болуп атса. Ыйлап турса, ооруп турса, жетишпей турса жаман го дейм. Кандай жакшы сөздөр айтылды, кандай баягы пайдалуу нерселер айтылды. Мыкты. Анан мен ойлоп калдым, Атүргүл эженин айткан сөздөрүнөн улам. Демек баягы байлыкты топтогонго чейин бир аз илимди дагы алып алыш керек. Анан илимден кийин гана байлык топтогонго максат коюп көздөш керек ошондой же. Анан илими жок туруп, руханий байлыгың жок туруп, байлыгың болсо, балким сиз берген жардамды бере албай калышыңыз. Илим менен руханий байлык экөө такыр эки башка көрүнүш да. Руханий байлык айтып атпайм. Илими жок эле руханий байлык, жан дүйнөсү адамдар толтурат айланайын. Илими жок, билими жок эле жан дүйнөсү бай. Мен айтып атам, менин оюм да, мен жанагы дагы бир жолу айтам. Адамдын жан дүйнөсү бай болуш керек. Адамдын өзү төрөлгөндөн калыптанган жан дүйнөсү бай. Ушундай балким ата энесинин берген тарбиясы бар. Адам болуш керек. Анан ал материалдык байлык топтогондо баягысы калбайт. Баягы жан дүйнө ойноп турат, кытыгылап турат, чакырып турат. Ай кой, айланып кетейин. Сен элеп тигине тияк ыйлап турат. Ошого карап койчу. Бул ыйлап турат, карап койчу. Тигинин көңүлүн көтөрүп койчу. Тиги жакшы сөз сүйлөп койчу деп турат. Ошону айтасың да. Туура айтасыз. Табияттан жаратканда берилген мүнөз, боорукердик болушу мүмкүн. Чоң рахмат. Демек биз бул маекти жыйынтыктай турган болсок, руханий байлык менен материалдык байлык пропорционалдуу негизде болуш керек экен да, экөө тең салмактуу болуш керек экен, эки жактан тең болуш керек экен. Балким руханий байлык 80% болсо, материалдык байлык 100% болуш керек экен. Жок, экөө тең 50-50ден болуш керек. Жок, эже айтып кетпеди, экөө эч качан мындай бирдей кете албайт депчи. Бирдей кете албайт. Бирдей кете албайт. Чоң рахмат эже сизге. Абдан баягы жакшы маек болду. Ыраазычылык билдиребиз. Мындан ары Сизге дагы рахмат. ийгилик болсун эже. Чоң рахмат. Чакырганыңыздарга рахмат. Рахмат. Чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин студиябызда конокто филолог илимдердин кандидаты, жеке ишкер Ибраимова Атүркүл мына өзүнүн жакшы ойлорун жана албетте кылып кеткен жакшы жумуштарын айтып кетти. Ал эми биз болсо музыка менен Таңман Айдыбул антабыз.